Тоң районунун Ак Өлөң айылында жайгашкан Нарсуу дыйкан чарбасы өрүктүн мол түшүмүн жыйнап алууда. Жалпы 85 гектар аянттагы мөмө жемиш айыл элинин жардамы менен терилип, күнүнө 150-200 адам теримге чыгып жатат. Көпчүлүгү үй бүлөсү менен чогуу чыгып, иштеген акысын күн сайын алып кетишет. Канча оңор келип терип атасыңар? Күнүнө канчадан терип атасыңар? Күнүнө бир 150 яштан терип атабыз, төртөөбүз. Жакшы буюрса. Жакшы акчасын төлөп берип атат, жакшы баарын. Нормально иштеп атабыз. Жумуш жакшы. Сонда канча сом болот экен? Күнүнө 7-8 миңден таап атабыз. Орточо эсеп менен ошондой табылып атат, алып атабыз. Ар ким ар кандай да эми иштегенине жараша. Биз ошондой алып атабыз, төртөөбүз. Бүгүн канча тердиңиз? Бүгүн түшкө чейин 50 терилди. Ошо. Жалпы балдарыңыз менен келген. Семьям менен келип иштеп атам. Былтыркы жылы түшүм болгон эмес. Багбандар айткандай бир жылга такыр окшошпойт. Түшүм мол, бирок эки жолку катуу жааган жамгыр мөндүргө айланып түшүмгө бир аз зыянын тийгизген. Ошентсе дагы тандалып терилген 250 тонна өрүк Россияга кетти. Дагы 150 тонна терилиши керек. Быйылкы абрикостун түшүмү да буюрса жакшы болду. Болгону деген погода күнөс күндөр аз болуп, чоңдугу көлөмү кичирээк болуп калды, бирок товарный бит жакшы эле болуп, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө мына 5 күндөн бери түшүм жыйнап атабыз. 5 күндөн бери 250 тонна экспортко Россияга кетирдик. Күнүгө баягы башында өрүк аябай көп болуп турганда 320 кишиге чейин келип жардам берип атышты. Айылдан келип иштеп, маянасын алып, бүгүн кичине кишилердин саны азая баштады. Бүгүн бир 160 киши келип иштеп берип атат. Бирок ошондо деле жакшы. Бир 20-30 тоннадан, азыр киши азайганда 20-30 тоннадан күнүнө чогултуп атабыз. Ар бир элдерге, ар бир терген өрүгүнө, чогулткан өрүгүнө бир ящигине 50 сомдон төлөп берип атабыз. Алдыңкы жакшы терген жумушчулар бир адам 6000-7000 сомго чейин бир күндө тыйынын алып кетип атат. Тыйынын күндө эсептешип, элдер менен кармабай кетирип атабыз. Быйыл эми табигаттын зыянын тартты. Эки жолу мөндүр жаап кетти. Бирок мөндүр кичине жукарыраак жаап, өрүк көп зыян тарткан жок. Товарный битин аябай жоготкон жок, кичине издер бар, бирок товарный бити бар деп азырынча Россияга кетирип атабыз. Бирок ошончо дагы баягы кичине көбүрөөк из калтырган өрүктүн дагы көп бар. Аны деген биздин Кыргызстандын кайра иштетүүчү заводдору менен сүйлөшүп атабыз. Мына кечээ эле Продемпекс менен сүйлөшүп, алар деген күнүнө 3 тоннадан 5 тоннага чейин алып келип өткөрсөңүз болот деп алып беребиз өрүктү деп айтып атат. Буюрса түшүмүбүз жерде калбайт го деген ойдобуз. Дагы биздин мөмө жамыш кластерибиз бар. Алар сүйлөшүү жолдорун жүргүзүп, Казакстан менен сүйлөшүп, бүгүн Казакстандан ошо эки сок чыгаргычтардын өрүк алманы кайта иштетчү бир ишканасынын делегациясы келатат көлгө. Анан эртең эмес, бүрсүгүн аркы күндөн Ташкенттен кайра иштетчү ишкананын өкүлдөрү келип көрүп,
сүйлөшүү жүргүзүп, анткени быйыл ысык көл областында өрүк көп. Анан азыр эми дагы биздик кичине биякта баа кармалып атат. Эми тиги ары Бакамбаев жетөбүзгө барганда баягындай болуп баалар 4-5 сом 10 сомго түшүп кетиши мүмкүн. Ошого жеткизбей сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошо кайра иштечү ишканалардын баарын тартып кошуна мамлекеттердикин ушул жок дегенде бир 20-25 сом тегерегинде бааны кармап калганга кластер менен биргеликте аракеттенип атабыз. Жалпы 85 гектар аянттын басымдуу бөлүгүндө өрүктүн 8 түрү отургузулган. Мындан сырткары шабдалы, алма, алмурут, алча, кара өрүк жана башка мөмө жемиш бактары бар. Аларды жыйноо менен бул жердеги жумуш октябрь айына чейин созулушу мүмкүн. Биздин чарбада эми абрикостон башка мына алмуруттарды өстүрөбүз, алма өстүрөбүз. Алманын 5 сорту бар. Андан сырткары кара өрүктүн 5 түрү бар. 5 түрү бар. Ал дагы чернослив жасаганга кайра иштетип, анан свежийден сатчу ошо кара өрүктүн түрлөрү бар. Буюрса түшүмдөрүбүз бар. Эми ошонун баарын жерде калтырбай сатып алсак, буюрса жылдын жыйынтыгы жакшы болот деген ойдобуз. Алмуруттун канча түрү бар? Азыр эмне болуп калды? Быйыл орган жокпу? Быйыл орган жок. Быйыл алмурутта мөндүрдүн изи бар болуп калды. Ошо жанагыраки Казакстан менен Өзбекстандан кайра иштечү ишкерлери буюрса келип ал жөнүндө дагы, алмурут слива жөнүндө дагы кеп жүргүзөбүз деп атышат. Азырынча телефон менен сүйлөштүк, сүрөттөрүн жиберип, видео съемкаларын жибердик. Ошонун баардыгын буюрса жерде калтырбайбыз деген сөздөрү болуп атат. Бизде бар. Биздикилер менен азырынча Продимпекс менен абрикос жөнүндө сөз жүргүздүм. Анан буюрса абрикос менен баштасак, андан кийин алмурут, алма жөнүндө да алар маселе көтөрөт болуш керек. Дагы шабдалыбыз да бар. Ошолордун баарын орноштуруп акчага айлантканга мүмкүнчүлүк болот деген ойдобуз. Күнүнө чогултулган өрүк чоң автоунааларга жүктөлүп бүтөөрү менен Москва шаарына кетип жаттыр. Кармалууга болбойт. Өрүк бышып, эзилип кетсе, чыгымга алып келиши мүмкүн. Ортомчулардын белгилөөсүндө чек арадан гана кармалуу болуп, маселе жаралбаса, башка жагы жолго коюлган. Ну вот сейчас уже 5-6 машина, каждый год принимаем. Пока есть абрикос, нормально идет товар. Грузим на Москву, на рынок. Как-то каждый год работаем, проблем нету. Главное, чтобы на границах не задерживали, да? Постоянно вот на границах бывают проблемы, в основном там очередь ждем, да? Так нормально все идет. Ну не знаю, ну пока вот сейчас в данный момент 6-я машина. Там еще машина стоит, после меня станет. Не знаю, еще пока есть возможность, пока грузим. Так, 10 машин, когда как грузим. Там нормально идет. Ну все от базара зависит, от качества товара. Какой товар будет. Если товар хороший, то нормально идет товар, не задерживается. Если товар слабый, сами понимаете. Так вроде нормально все. Москвага жүктөп атабыз, Россияга экспортко. Бүгүнкү күндө 250 тонна кетирдик. Кудай буюрса бир 300 тоннадан ашып 400 тоннага чейин барабыз деген ой бар. Анан сорттогондо мына жана кайра иштечү ишканаларды издеп атканыбызда бияктан сорттолгон өрүктөрүбүз чыгып атат. Бул деген кайра иштеткенге, сокко, жемге жарачу өрүктөр. Булардын баарында ошол кайра иштечү ишканалар менен сүйлөшүп, ошолорго өткөрсөк деген оюбуз бар. Мындай дайыма келип алып жүргөн өзүбүздүн кардарларыбыз бар, ошо экспортко Россияга алып кетишет. Бүгүнкү күндө баасы деген 35 сомдон деп баалап атабыз. Анткени Россияда кризис болуп, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү ылдыйлап төмөндөп кетип, ошого байланыштуу баа дагы Россияда төмөндөп
төмөнүрөөк болуп атат деп ушул 35 сом менен келишим менен кетирип атабыз. Бир кымбатыраак өткөн сорттор барбы? Кымбатыраак өткөн сорттор сөзсүз бар да жанагы. Бизде көлдө лимонка деп коет, мындай жалпы жонунан шалак деген сортубуз бар. Андан 3,5 миң түп багыбыз бар. Бирок ал деген азыр жаш, түшүмү азыраак. Быйыл бир фур эле жүктөп калдык андан. Ысык көл жергесинде өрүктөрүлүп жаткан малды сары кыздын тою деп атап коюшат. Сары кыздын баасы бычылып, куда түшүп келген алаармандар келген маал. Өрүктүн 10дон ашык түрү Тоң, Жетөгүз жана Ысык көл райондорунда абдан мол өстүрүлөт. Жыл сайын бул аймактан 193 миң тоннадан ашык өрүк жыйналып, башкы экспортчу Россияга жөнөтүлүп турат. Этел Мелисбек, 7 канал, Ысык көлө болсо.